Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайт кабар түрмөгү назарыңыздарда. Студияда Абдумалик Базарбаев, кутмандуу кечиңиздер менен. Ош облусунун Арван районунда 12 жаштагы өспүрүмдү өлтүрүүгө шектелген 16 жаштагы жээни 2 айга камакка алынды. Бул шектүүнүн баш коргоо чарасы Арван райондук сотунда каралган. Ал райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынан Жалал-Абад шаарындагы тергөө абагына которулду. Эске салсак, өткөн ишемби күнү Арван райондук ооруканасына 55 жаштагы тайкеси асылып алды деп жаш 12 жаштагы өспүрүмдү алып келип, бирок дарыгерлер анын каза болуп калганын аныктап, милицияга кабарлаган. Экспертиза жүргүзүлүп, баланын киши колдуу болгону такталган. Милиция өспүрүмдү өлтүргөн деген шек менен 16 жаштагы улан кармалганын, ал маркумдун жээни экендигин билдирген. Бишкекте жөө жүргүнчүнү сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен айдоочу кармалды. Маалыматка ылайык 15 июнда болжол менен саат 18:00 чамасында белгисиз айдоочу белгисиз автоунаа менен 7 апрель көчөсү менен түндүктү көздөй бара жатып, Исакеев көчөсүнүн кесилишинен жөө жүргүнчүнү сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен. Натыйжада 1988 жылы туулган жаран ооруканага кайрылган. Аталган факты боюнча 29 июнда Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаанын 21 жаштагы айдоочусу кармалып, шаардык милициянын тергөө кызматына жеткирилген. Ал эми автоунаасы айып аянтчасына токтотулган. Таласта 16 жаштагы кыз өгөй атасынан кош бойлуу болуп калган. 22 июнь күнү Кара Буура райондук ички иштер бөлүмүнүн 102 кызматына Чымкент айылынын 35 жаштагы тургуну чалып, 2005 жылы туулган кызын 50 жаштагы өгөй атасы күч колдонуп зордуктап жүрүп, боюнда болуп калганын кабарлаган. Тергөө оперативдик ыкчам тобу окуя болгон жерге барган учурда өгөй атасы качып кетип, жүргөн жери белгисиз болуп жаткандыгы аныкталган. Кылмыштын бетин ачуу максатында кыздын өгөй атасынын жүргөн жерин тактоо боюнча багыттамалар берилип, соттук медициналык экспертиза дайындалган. 25 июнь Кызылкая шаарында 14 жаштагы Арабжанова Махричехра Алипжановна дайынсыз жоголду. Маалыматка караганда, ал өзү жашаган үйдөн чыгып кетип, кайрылып келген эмес. Бул факты Кызылкая шаардык ички иштер башкармалыгына катталып, издөө иштери жүрүп жатат. Эгерде кимдир бирөө сүрөттөгү кызды таанып, жүргөн жерин билип калса, милицияга кабарлап койсоңуздар болот. Жалал-Абад милициясы Сузак районунун 6 тургуну Хизбут Тахрир уюмунан баш тартканын маалымдады. Агылайык жарандар буга чейин туура эмес жолдо жүргөнү моюндап, мындан ара мыйзамды сактоого сөз беришкен. Жүргүзүлгөн профилактикалык иштердин натыйжасында облус аймагында жыл башынан бери 10 адам каттоого чакырылган. Экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы 551 адамды каттаган. Алардын ичинен 491 жаран Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү катары каттоого алынган. Интернет булактарындагы маанилүү болгон сайт кабардын топтомун жыйынтыктайбыз. Эске салсак, жогорудагы айтылган маалыматтар Ош ТВнын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.